Эфирде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы, студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Бириккен Араб Эмираттарына иш сапары аяктады. Ал дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышып, анын алкагында Кыргызстанга арналган атайын иш-чара өткөрдү. Сапардын жүрүшүндө БАЭнин жогорку жетекчилиги, ири инвестициялык фонддор жана компаниялар менен эки тараптуу жолугушуулар болду. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун атынан Мохаммед Аль-Гергавиге достук орденин тапшырды. Мындан тышкары Минкап төрагасы кыргызстандыктар негиздеген Epos Water Production ЖЧКсынын ишканасына барып, БАЭнин мамлекеттик маалымат агенттигине маек берди. 2025 жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, материалдык чыгым 2 миллиард 30 миллион сомду түздү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2025 жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарган жыйында министрдин биринчи орун басары Азамат Мамбетов билдирди. Анын айтымында бул 2024 жылга салыштырмалуу 16%га көп, ал эми чыгымдар 2 эсеге көбөйгөн. Кырсыктардын ичинен өрт 3754 жолу катталса, жол кырсыгы 271, кар көчкү 14, сел каптоо 83, суу каптоо 22, суу ташкыны 6, шамал 35, таш кулоо 8, сууда катталган кырсыктар 38, жер көчкү 9, кутурма 1, катуу жаан 2, кар күрткү 13, оор кар түшүү 3, шахта урап түшүү 4, жер титрөө 129, катуу бурганак 1, мөндүр 1. Бийик тоолуу табигый көлдүн жарылуусу 1. Мамбетов белгилегенде 2025 жылы өлкөдө 14 өзгөчө кырдаал катталып, 32 адам каза болгон. Материалдык чыгымы 60 миллион 250 миң сомду түздү. 2024 жылга салыштырмалуу өзгөчө кырдаалдардын кесепеттери кыйла азайган. Бала кезден тил үйрөнүү бүгүнкү күндүн талабы. Түптүн Шаты айылында англис тилин 1 жашынан өздөштүрүп жаткан кичинекей Кудайберген социалдык тармактарда элдин кызыгуусун жаратууда. Апасы менен бирге тил үйрөнүүнү күнүмдүк жашоо, табият жана оюн аркылуу айкалыштырган бул үй бүлө баланын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл бурууда. Кубарчы үй бүлө менен баарлашып келди. High five! Low five! So, do you like this game? Yeah, baby fast is good. Англис тилинде эркин сүйлөп жаткан бул кичинекейдин аты Кудайберген. Жашы 4-тө. Азыр ал соц баракчалардын жылдызы. Анткени апасы экөө күн сайын чет тилинде сүйлөшүп, кызыктуу видеолорду тартып чыгарып турушат. Катталуучулардын саны да барган сайын өсүүдө. Комментарийлерде жалаң гана колдоп, кубаттап, жакшы тилектерин айтып, Кудайберген менен кошо англис тилин үйрөнүп жатышкандарын жазышат. Садагы болоюн, ширин бала экен. О, мой тойгон, азаматсың, мыкты. Кудайым суук көздөн бөдө кырсыктан сактап, коргоп келечегиң болсун. Апас азаматсың, Кудайым ыраазы болсун. Кудайберген бүгүн Каракол шаарындагы айбанаттар багына саякаттап келген. Апасы экөө мындагы жаныбарлардын атын англисче атап, алар эмне менен азыктанарына кызыгып талкуулашты. Wow, so What color of the cute. rabbit is one? And rabbits are black and brown, white, and What does this it? is Алар the, эмне жооп турат койчу? Эмне жооп туралар? they are eating food. Yeah. And What kind of mommy's- food? Кудайбергендин жакшы көргөн жаныбары арыстан экен. Аны жанынан көрүп өтө кубанды. They like it. Yeah. What do they eat? How do you Eat the think? food and water. And their babies are no. Каптан деген ага жагат, крокодил жагат анан. Дагы? Дагы медведь жагат мага. Тога чугалып эртең кезинде TikTok тартып мамам өкөмчү. Мен деген Видео салабыз, экөөбүз. ооба видео салабыз. Баары киши мени көрүп турат да, телефондан, мама телефонундан. Апасы Кудайбергенди 1 жашынан баштап эле англис тилине үйрөтө баштаганын айтат. Кадимки эле күнүмдүк оокатта ага англис тилинде кайрылып, кайра сурап отуруп, ушул даражага жеткирген экен. Башында биз сөздөн эле баштадык. Кел эртең менен туралы, туфлиңди алып кел, мисалы үчүн шузуңду алып кел, let's drink деген сөздөрдөн колдонуп. Анан бир 3-4 айдан кийин бала кайра ошол сөздү жооп берет экен да. Ошол сөздөрдү айтып калды. Анан ал бул көбүрөөк мотивация берди да. Жолдошум экөөбүз ойлоп атабыз, 1,5 жыл, 1 жылдын арасында Кытай тилин үйрөтсөкпү деп.
Бактыгүл Турганбоева өзү мектепте англис тилинен сабак берет. Учурда бала багуу өргүсүндө болгондуктан Кудайбергендин тил өздөштүрүүгө болгон кызыгуусун соц баракчаларга чыгарып турууну чечкен. Кээде коркуп кетем, тиги бала менен көп суктангандачы, бирок англис тили тарбиянын баары эмес да. Ар жакта ар кырдуу тарбия бар. Анан көбүнчө психологияны окуйын деп аракет кылам. Анан гуманный педагогдорду угам, азыркы балдарга кандай отношение кылыш керек деген нерселерди изилдеп турам. Apple. Кудайберген кыргыз жана англис тилин бирдей өздөштүрүүдө. Аны көрүп бир жаштагы карындашы да акырындык менен айрым сөздөрдү англисче айта баштады дейт апасы. Бирок эне тилин таза билүүгө артыкчылык берилерин да белгилейт. Чоң энеси менен кадимкидей тойлорго барат, эттерди, сөөгү, чучук дегендерди билет. Анан тоого чыгабыз көбүнчө. Эркек бала болгондон кийин ден соолугуна пайдалуу болсун деп тоого жакын жашагандыктан тоого да апарабыз. Ат мингизет, папасы убакыт болгондо чана жасап берип, чана менен ойношот. Ал нерсени да чогуу ала кеткенге аракет кылабыз. Үйдөн атасы, апасы менен кыргызча эле сүйлөшөт. Кудайбергенден башка дагы 1 жаш 10 ай кызыбыз бар. Ага дагы 1,5 жаш, 1 жаштан баштап үйрөтүп баштадык англис тилин. Азыр сөздөрдү билет. Бир канча десем 10-15 сөз билип калды англис тилинде. 32 жаштагы Бактыгүл Турганбоева келечекте англис тилин окутуу боюнча онлайн курстарды ачуу ниетинде. Улуу Кудайбергендин болсо тил аркылуу дүйнө таануусу кеңейип, саякаттоого жолу ачылса деп тилек кылат. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары. Тоң районунун аймагында жол коопсуздугун камсыздоо кырсыктарды алдын алуу багытында рульда деп аталган рейд өттү. Мында жол сакчылары айдоочуларды токтотуп, жол белгилерин канчалык деңгээлде биле тургандыгы боюнча сурамжылоо жүргүзүүдө. Айрым айдоочулар белгилегендей так тамай айтса, айрымдары билбегендерин билдиришти. Жол эрежелеринин маанилүү бөлүгү болгон жол белгилери айдоочулар үчүн коопсуздукту камсыздоодо өзгөчө роль ойнойт. Дал ушул багытта Тоң районунда айдоочулардын билим деңгээлин текшерүү, жол белгилерин эске салуу жана түшүндүрүү максатында рейдтик иш-чара уюштурулду. Эмне жол белги? Ошо жол белги тияктада турат. Бул деген жол ичкери атат. Жок, туура эмес. Учурда мындай иштер өлкө аймагында жапырт жүргүзүлүп, жол кырсыктарын алдын алууга багыт алууда. Рейд Тоң райондук жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан жүрүп, айрым айдоочулар суроолорго так жана туура жооп берип, жол эрежелерин жакшы өздөштүргөнүн көрсөтүштү. Ошол эле учурда белгилердин маанисин толук билбеген айдоочулар да кездешти. 60% билет экен, 40% кээ бирөөнү сурасак жаза алса өзү окуган автошколду билбейт экен. Канча жолу тиги ошо автоунааны үйрөнүү каражатын канча жолу айдоого катыштыңар десек, ошону да толук айта албай атат. Кээ бирөө 6 ай окугам, анан 6 жолу чыккам деп кыска жооп берип атышат. Ошо баарына түшүндү иштерин жүргүзүп, анан бул жол белгилерди үйрөтүп атабыз. Айдоочуларга кайрылат элем. Жол кыймылынын коопсуздугун жакшы сактаңыздар, жол эрежесин бузбаңыздар. Айыл ичинде чыгылдамдыкты азайтып, колдон келишинче элдин өмүрүнө да коркунуч кылбай, өзүңөргө да коркунуч кылбай, жакшы эрежени сактап айдооңуздарды суранып кетет элем. Кызматкерлер тарабынан айдоочуларга эскертүү берилип, жол белгилеринин мааниси кеңири түшүндүрүлдү. Алардын айтымында мындай түшүндүрүү иштери жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин арттырууга өбөлгө түзөт. Медербек Кеңешев, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Тоң районунан. Сиздер жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышына назар салдыңыздар. Кечки эфирден амандашканча.